Урматбек Нурмамат уулу ковид илдетине каршы эмдөөнү жаңы алып жаткан кези. Ал өзү буга чейин илдетке кабылып вакцина алууга мүмкүнчүлүк болбой келген. Эми гана толук айыккандыгына байланыштуу Бишкек шаарынын номер 7 үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна келип, алгачкы жолу эмдөөдөн өттү. Мен буга чейин тишимди дарылап жүргөн үчүн албай жүргөм да. Бир последствиясы болбосун депчи. Тишимди дарылап бүткөндөн кийин өзүмдү жакшы сезип аткан учурда алайын деп чечтим. Ал эми бул жерге эмдөө үчүн келген жарандарды каттап кошумча маалымат берип жаткан Жээнбүбү Эсенбаева номер 7 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун оператору. Ал буга чейин күнүнө 300гө жакын жарандар келип вакцина алып жатканын айткан болсо, азыр 200гө чукул жаран күн сайын кайрылып жатканын белгиледи. Жаш балдар көбүнчөсү эки жакка чыккандар жа жумушка барганына байланыштуу неметет экен, анан командировкага баргандар ошолор обязательно келип алып кетип атышат. Ошо оорудан корккондор ошо 60 жаштан ашкан пенсионерлер көбүнчөсү оорубай эле тигиндей мындай деп, ооруп калсак дагы мындай вакцина алсак аябай неметпейт экен, жакшы болот экен деп ушинтип алып атышат ошо. Анан күнүнө 200дөй киши келишет, пенсионерлер көбүнчөсү көбүрөөк келет. Жаш балдар болсо ошо эки жакка баргандар алып неметип атышат ошо. Кыргызстанда калкты эмдөө жүрө баштаганда алгачкы эмдөө дал ушул борбордо пилоттук негизде жүргүзүлгөн. Бул убакыттын аралыгында аталган жайдан 28.200 эмдөөчү препараттын дозасы сарпталган. Учурда эмдөө алуу үчүн кайрылгандар аз, бирок препараттын 2-3 дозаларын аралаш алгандар болуп жатканын айткан дарыгер Улкан Баялинова кайталап вакцина алып жаткандар арасында терс көрсөткүчтөр каттала элек дейт. Мисалы, вот спутник V алгандар азыр спутник Light или Pfizer алып атышат да көбүнчө. Но побочный эффекти такого они бизге келип кайрылган жок эч ким. Мен аябай катуу оорудум, же мындай болдум деп. Побочный эффекти деле көп болгон жок го. Болсо дагы жеңил түрүндө. Негизи болот. Небольшая, кичине температура болушу мүмкүн, аз ноп болушу мүмкүн, слабость немножко, кичине мындай алсыз болуп, мындай бир болушу мүмкүн да, мындай. Дарыгерлердин айтымында эмдөө алуу үчүн келгендердин көбү бүгүнкү күндө жашы 50дөн ашкан картаң адамдар. Ал эми келген жаштардын көпчүлүгү илдеттин алдын алуу үчүн эмес, чет жакка чыгууга муктаждык пайда болгон үчүн вакцина алып жаткандар. Мындан улам дарыгерлер илдеттин жаңы жуктуруулары дагы да катталып, андан каза таап жаткандар да бар экендигин эскертишет. Бөлүк оорубайм деп ойлобош керек жана айтпаш керек, анткени бул оору аба аркылуу сүйлөгөндө, түшкүргөндө, жөтөлгөндө жугат. Анан бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму мына минтип айтып атат. Омикрондун ичинде дагы өзүнүн бутактары болот экен да. Мисалы, омикрон Б түрү А1, омикрон Б түрү А2 деген, анан ошол бир түрү менен ооругандан кийин ал ооруган киши экинчи түрү менен деле ооруп калышы мүмкүн. Ошон үчүн жана медициналык кызматкерлер айтып атпайбы? Сөзсүз түрдө бет кап кийиш керек, көпчүлүккө барганда социалдык дистанцированияны сакташ керек деп. Дүйнөдөгү акыркы кырдаалга байланыштуу ковид илдети тууралуу маалыматтарга көңүл бөлүнбөй калды деп чоочулашат дарыгерлер. Себеби илдет дагы деле арабызда бар жана көңүл бөлүнбөгөнү менен коомчулук арасында жайылып, жаңы жуктуруулар катталып жатат. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.